Жараткан Алла Таалага мактоо шүгүрлөрдү, пайгамбарыбызга салам салаваттарды айтуу менен сөзүмдү баштаймын. Манас телеканалында Куттуу Рамазан берүүсү алып баруучу кызматта мен Уланбек Калмырза уулу. Саламатсыздарбы? Кымбаттуу көрүүчүлөр, ошентип орозонун акыркы күнүн биз өткөзүп алдык. Барыңыздардын бул куттуу айда туткан ибадаттарыңыздар, кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Албетте башында бир аз кыйналып жаттык эле, бирок ортосунан кийин монтип аягына чейин баарыбыз көнүп, ошо Рамазандын шарапатын, Рамазандын берекесине бир аз көнүгүп калдык эле. Бүгүн ошентип ушул орозо айы дагы аяктап жатат. Албетте баарыбызга баарыңыздардын бул айдагы өткөргөн күндөрүңүздөр пайдалуу болсун. Анан кийинки орозого чейин бул энергияны, бул руханиятты, бул манавиятты, бул жакшы мүнөздү сактайсыздар деген изги тилектеримди айтмакчымын. Албетте бардык нерсе бул Рамазанды дагы бүттү, бирок Рамазандагы дагы бир сонун белектердин бирөөсү бул буюрса эртең айттайбыз, айт намазды окуйбуз. Мына ошол орозо айтты дагы кандай максаттуу жана пайдалуу негизин ошол мүнөзүнө ылайык өткөрүү керек деген суроолорго бүгүн жооп издеп сухбат кылайлы дедик. Ал үчүн бизге Манас университетинин теология факультетинде окутуучу доктор жана ошондой эле биздин теология факультетинин практикалык мечити болгон Абдулкерим Сатык Бурахан мечитинин дагы имамы, биздин устазыбыз, карыкебиз Шахмардан Орунбеков агай келди. Кош келипсиз агай. Рахмат. Албетте эми бул Рамазан айы да ошентип бүтүп калды. Анан эртең мына буюрса айт келип жатат. Ошол айтты кандай белгилейбиз, кантип тособуз, пайгамбарыбыз кандай тосчу эле, эмнелерге көңүл бурушубуз керек, ошодон бизге көрүүчүлөргө бир аз тартибин айтып берсеңиз агай. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мээримдүү, ырайымдуу Алла Тааланын ысмы менен. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Жалпы көрүүчүлөр, жалпы калайык журт, ар бириңиздерге Алла Тааланын саламы, тынчтыгы, берекеси жаасын деп сөзүмдү баштайын. Бүгүн мынакей алдыбызда майрамга туш болдук. Алла Таалам ушул майрамга, айт майрамыбызга жеткиргендиги үчүн Кудайга эсепсиз, сансыз шүгүрлөрдү айтабыз. Бул Рамазан, бул өзүнчө бир такыбалыктын мектеби да. Бир ай бою мынакей такыбалыктын мектебинде тарбия көрдүк. Эми ошол айт, Рамазан айытын ала турган болсок, Рамазан айыты сертификат бере турган, күбөлүк бере турган күн да, мындайчында. Баягындай окуп, ийгиликке жетип, бир университетте окуп, жакшы кызыл диплом аласың го. Анан ошо башың көккө жетип, аябай сүйүнүп, ушунчалык жыргайсың. Ушул сыяктуу эле бир элес калтырат да, Рамазан айы бою, бир ай бою орозо кармайсың да, орозодон кийин бир күн Алла Таала бизге майрам берген. Бул ошол кудум бир студент ийгиликтүү кызыл дипломду алган күнүндө кандай сүйүнгөндөй, мусулмандар дагы такыбалыктын мектебин ийгиликтүү аяктап, андан кийин Алла Тааланын алдында ажыр сыйлыкка ээ болуп, ошол бир ай бою ашказанын эс алдырып, ден соолугун чыңдап алып, Рамазан айынын майрамын аткарган болуп саналат. Албетте бизде ислам динибизде Алла Тааланын буйругу менен, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүндө тастыкталган жол менен биздин шариятыбызда эки майрамыбыз бар жыл ичинде. Бул ошол Рамазан айт майрамы жана Курбан айт майрамы. Бизде Курман деп да айтабыз. Курбан айт деп дагы айтсак туура болот. Анткени короба деген сөздөн келет. Курман деген бизде курмандык чалуу ушулдан келет. Демек ошол эки майрамыбыз бар. Сүйүктүү пайгамбарыбыздын өмүр жашоосуна, таржымалына карай турган болсок, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Маккадан Мадинага көчүп барган учурда мадиналыктардын эки майрамы бар эле. Мунун аталышы Мехиржан, анан Найруз. Найруз жана Мехиржан деп аталат. Биздеги Наурuz деген ошондон келет болуш керек. Мына ошол эки майрамды көргөндөн кийин ал майрамда түрдүү иш-чаралар уюштурулуп, анда ошону пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көргөндөн кийин
бардык ансарларга жана мухажирлерге кайрылып, мындан ары Алла Таала силерге ушул 2 майрамдын ордуна 2 майрамдык ордун толуктоочу кылып берди. Ал Рамазан айт майрамы жана Курбан айт майрамы деп туруп пайгамбарыбыз ошо 2 майрамды ачыктап өткөн. Бул майрамдар мусулмандардын башын бириктире турган, ынтымагын дагы да келиштире турган, жүрөктөрдү бири-бирине жакындата турган, жетим жесирлерди, кедей кембагалдарды эстей турган, бардык катмардагы адамдардын бирдей майрамдашы керек болгон майрам да. Байлар гана майрамдап, калганы калып кете турган, же болсо белгилүү адам коомундагы белгилүү бир катмар гана майрамдап, башка катмар калып кете турган майрам эмес. Мисалы башка кээ бир мындай коомубуздагы бар майрамдарды алып карасаң, колунда бар, акчасы бар, ошол бир жерге барып туруп жыргап келүүсү үчүн, майрамдап келүүсү үчүн кандай бир каражаты жетиштүү болгон адамдар гана майрамдап, колу жукка, колу жетпеген адамдар, кембагалдар майрамдай албаган бир майрамдар бар жашообузда. Бирок айт майрамы андай эмес да. Кичинекей жаш баладан баштап улгайган картаң ошол улуп муунга дагы, орто курактагы адамдарга дагы, жаш муундарга дагы майрам бирдей маанайда өзүнүн шаңдуулугун көрсөтөт да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам бул майрамда ушундай бир майрам эме кылат. Биз дейт бул майрамды намаз менен баштайбыз дейт да, ибадат менен баштайбыз. Албетте биз ушул 2 майрамыбызда дагы айт намазыбыз менен баштап, ошонун негизинде майрам башталат. Мусулмандар бардыгы майрам күнүнүн таң заарында мечитке чогулуп, негизи сүннөттө пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтүндө мечитке майрам намаздары мечитте эмес, майданда окулуш керек да. Ачык бир асман, ачык асманда деп коелук. Ошондой бир талаа жерде. Мунун максаты эмне деп сурашса, китептерибиз айтат, максаты ал жерде бардыгы келсин дейт да. Бардыгы келе ала турган бир эшик болсун дейт. Мисалы мечитке үзүрлүү аялдар кире албайт да. Мисалы ай сайын үзүрү келген, баягы үзүрлүү айыз келген учурда кире албайсың да мечитке аял кишилер. Ошондой учурда бир майданда, асман ачык жерде, ачык асманда намаз окуй турган болсо, ал жерде улоосу менен келгендер дагы, жөө келгендер дагы, ошондой аял, үзүрлүү аялдар дагы, кичинекей балдар бардыгы бир жерге топтолуп, ошол жерде майрамды шаңдуу кылып өткөрүүгө мүмкүнчүлүк болот. Ошол себептен айт намазын ачык асман жерде, мындай бир майданда окуган сунушталат. Албетте мечитте окуса дагы боло берет, кабыл болот. Майданда окуса да боло берет. Болгону сунушталган тарабы ачык асман жерде, көрүнгөн жерде мусулмандар ушундай бир көп болуп көрүнсүн деген максатта дагы, мунун ичинде көп саясий максаты да бар да. Башка баягы динсиздер, исламга душман болгондор, бут тоскондор, исламды көрө албагандар, анан ислам дини ушундай бир оор дин дегендер, ислам дини бир майрамды дагы шаңдуу кылып өткөрө албайт дегендер, баягы кыска ойлорго жооп беретинде. Мына көрдүңөрбү, мусулмандар башы бириккенде мындай бир күчкө ээ болот деп ошол жерде шаңдуу кылып исламды көрсөтүп, майрамды шаңдуу кылып көрсөтүү үчүн майданга топтолуу жана ал жерде чогуу намаз окууну абзелирээк катары көрүшөт. Майрам күнү эмне кылыш керек? Албетте майрамга алдын ала даярданабыз. Мына бүгүн мисалы биз майрамга кирип келдик. Эң оболу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөттөрүнө карап көңүл бура турган болсок, үйүндө балдары менен, ушул үй бүлө мүчөлөрү менен майрамдык маанайды жаратыш керек. Эми азыркы учурда мисалы дубалдарыбызга түрдүү эмелерди илип алып, шарларды илип, түрдүү эмелерди илип, майрам келе жаткандыгын, кош келдиң Рамазан, кош келдиң айт майрамы, Рамазан айт сыяктуу бир майрамды шаңдуу кылып өткөрүүнү үй бүлө мүчөлөрүнүн арасында эмеш керек. Анан эркек кишилер ушул намазга бараар алдында
гусул дарат, бой дарат алып алуусу, гусул дарат алып алуусу сүннет болуп эсептелинет. Гусулубузду алып, жуунуп, таранып, тырмагыбызды алып, денебиздеги ашыкча керексиз түктөрдү алып кырынып, андан кийин сонун эң жакшы көргөн кийимибизди кийүүбүз сүннет болуп саналат. Бизде кийимдерибиз бар, шкафка тизип койгон, бирок ошол кийимдердин арасында эң жакшы кийимдерибиз бар да, өзүбүз жакшы көргөн. Ошол кийимди кийгенибизде кандайдыр бир денебизде рахат тартууланып, жүрөгүбүз, көңүлүбүз ток болуп, өзүбүзчө мындай бир башкача бир эмеге бөлөнөбүз да. Майрам күнү, ушул айт майрамы күнү эң жакшы кийген кийимибизди кийсек, ошол сүннөткө муафык, ылайык болуп эсептелинет экен. Андан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мүмкүн болсо атыр себинген жакшы деп айтылат да. Атыр дагы мисктерди, түрдүү жыпар жыттуу нерселерди себинип алуу дагы бул майрамга карата даярдануунун шаңдын бир көрүнүшү. Жыттуу болуп турсаң, жаныңдагы киши ошол жытка дагы мас болуп, жытка дагы рахат тартып, ошого сен майрам тартуулайт экенсиң да. Анан жыттанып, жуунбай, таранбай, жүдөп, ушундай бир башкача болуп, мындай сасып турса адам деген жанындагы адамга ыңгайсыздык жаратат, жийиркенүү сезимдери ойгонуп кетиши мүмкүн, жек көрүү сезимдери ойгонуп кетиши, ачуулануусу ойгонуп кетиши мүмкүн. Жок, майрам күнү бир гана рахат тартуулоо, жылмаюу тартуулоо, жаныңдагы адамга тилиң менен дагы ыза бербейсиң, денеңдеги болгон абалыңда дагы ыза бербей, ушундай бир кооздук тартуулайсың да. Анан ошол жакшы нерселерди себинип алып, жолдо намазга карай бет алганда такбир ташрих деп коет. Аллаху акбар, ла илаха иллаллаху валлаху акбар ва лиллахил хамд деген такбир ташрих бар. Бул такбир ташрихти айрыкча Курбан айтка Курбан айт майрамында бул такбир ташрихти үндүн болушунча бийик чыгаруу менен намаз майданына барганга чейин үндү бийик тутуп барабыз. Ал эми Рамазан айында бул такбир ташрихти үндү өтө бийик кылбай, өзүбүз уга турганчалык деңгээлде такбир ташрихти айтабыз. Ошол эле учурда Рамазан айт майрамына кирген күндө таңда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үйдөн курсагын тойгозуп, үйдөгү бар таттуулардан жеп, дасторкондогу коюлган нерселерди жеп туруп, анан кийимин кийип, ошол үйдөн курсагын намазга чейин эле курсагын тойгозуп алып туруп, анан намазга барган деп айтылат да. Ал эми Курбан айт майрамы келгенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кудум бир орозо кармаган кишидей болуп, саар эч нерсе эрте менен эч нерсе жебестен барып намазын окуп, 2 рекет айт намазын окугандан кийин үйүнө кайтып келип, ошо курмандыкты союп, курмандыктын этин бышыргандан кийин курмандыктын этинин ооз даам сызып, ошол күндү курмандыктын эти менен курсагына жылуулук алып келген дейт. Мындайчында Курбан айтта курмандыктын эти менен оозун ачкан деп айтылат. Демек бул жерде ошол сүннөт катары биз дагы кооз эң жакшы кийимдерибизди кийебиз, жыпар жыттуу атырларды себинебиз, мисктерди. Андан кийин үйүбүздө ошол маанай тартуулайбыз. Табассумука лека садакатын деп айтылат хадисте, ошол жылмайып коюу садака деп. Жакшы жылмаюу менен садаканы чыгарабыз. Анан дагы бир жакшы жөрөлгө пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн ошол өмүр жолунда айт намаздарга баратканда дагы, келе жатканда дагы бир эрежени карманган да. Бара жатканда жолдун оң жагынан, келе жатканда жолдун аркы тарабындагы оң жагынан жолун өзгөртүп келген дейт. Баргандагы ар бир кадам таштаган кадамдарына сооп, ар бир кадамдарына күнөөлөр кечирилет. Келгенде дагы башка жолдогу шагыл таштар, ошол жердегилер күбө болсун. Сенин намазга барып кайра келгениңе деп айтылат да. Анан мүмкүн болсо намаздан чыккандан кийин же намазга чейин ошол жолдо баратканыңда жаш балдар ошол жолугуп кала турган болсо, сөзсүз түрдө момпойсуй же кандайдыр шириндиктерди чөнтөгүңө салып алып, же акчалай тыйын тыпыр салып алып, баратканыңда кичинекей жаш балдарды сүйүнтүү максатында хадияларды берип, барып чекесинен өп, жүзүнөн өп, кучагыңа алып, ошо кичинекей бөбөктөрдү сүйүнтүп коюп өтүп кетүүң бул сүннөттүн эң сонун сүннөттөрдөн дейт да.
Анан ошол жетимдерге барып, эгер атайын эме болсо, мүмкүнчүлүк болсо, көчөбүздө жетимдер жашаса, намазга баратып, биринчи жетимдердин үйүнө кирип, аларды зыярат кылып, алардын башына мынтип сылап, анан колуңдан бар мүмкүнчүлүгүң болсо, мисалы, продукта бересиңби же кандайдыр акчалай бересиңби, берип туруп өтүп кетсең, бул гүл үстүнө гүл, сооп үстүнө сооп иш жасаган болуп саналат экенсиң да. Анткени майрамда жетимдер эстелбесе, ал майрам чыныгы майрам эмес да. Чыныгы майрам Алла Тааланын ыраазылыгына жете турган амалдар болуп саналат. Ошол барып туруп жетим башын сылап койсоң, жетимдин башындагы канча чач түгү болсо, ошончолук сооп берилет деп да айтылат да. Ошого биз майрам күнү Алла Тааланын ыраазылыгы үчүн шаңдуу маанайда жолдо баратканда дагы, келе жатканда дагы, ар биринде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кандай кылып өткөргөн болсо, ошондой кылып өткөрүшүбүз керек. Майрамда пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын доорунда ошол Айша энебизге эмесине ийинине чыгарып алып туруп, бир ошол мадиналыктардын бир майрамын пайгамбарыбыз Айша энебизди ошол көрсүн деп, Айша энебизди эмесине ийинине чыгарып алып туруп, көрүп жатасыңбы деп үстүнө чыгарып алып туруп, ал жактагы болуп жаткан майрамдагы шаңдуу оюндарды көрсөткөн деп айтты. Бул риваяттан эмнени алабыз? Майрам күнү албетте өзүбүз, ата энебиз, бала бакырабыз, жубайыбызга, тууган уруктарыбызга баарына майрамдык шаңды, майрамдык маанайды тартуулаганга аракет кылышыбыз керек. Бизге дагы башкалар ошондой эме кылат. Анан ушул майрамда кандай кылыш керек деген суроо боло турган болсо, майрам ибадат менен башталып, ибадат менен бүтсө жакшы деп айтылат да. Бир хадисти окудум, бул хадистин эмеси риваятында бир аз чынжырларында эмес заифтык жагы бар экен. Бирок ошондой болсо дагы бизде баягы мустахаб амалдарды аткарууда заиф хадистерди да колдонсо болот деген эме бар эмеспи? Ошо айтылат да: "Мен қама лейлатайил айдайни, мен қама лейлатайил айдайни ихтисабан лиллахи лам ямут қалбуху яума тамутул кулуб." Бул хадисте айтып атат. Кимде ким дейт ошол 2 айт майрамында, 2 айт майрамын ибадат менен өткөрүп, ошол айт майрамдарынан соопторун Алла Тааладан үмүт этип, жакшы максатта ошол айт майрамдарын ибадат менен өткөрө турган болсо дейт, ал адамдын жүрөгү өлбөйт. Жүрөктөр өлгөн күндө дейт да. Жүрөктөр өлгөн күндө ал адамдын жүрөгү өлбөйт дейт. Билебиз, бизде мисалы хадисте айтылат: "Аллази язкуру раббаху валлази ла язкуру раббаху масалул хайи вал майит" деген бир хадис бар да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: Алла Тааланы эстеген адамдар менен эстебей жүргөн адамдардын салыштырылганда экөөсү өлгөн менен тирүүнүн окшошушундай дейт да. Мисалы, тирүүлүк бул зикир менен, ибадат менен, ал эми өлгөндүк эч нерсе кыла албай барып кабырына барып жатып, амалы токтогонду мисал берип атат да. Мына ушул айт күнү Алла Тааладан сообун үмүт этип, жакшы амалдарды аткарып, ибадат дегенде биз дароо эле мечитке кирип алып туруп 2 рекет нафил намаздарды окуу деп элестетебиз. Жок. Ибадат бул силай рахим деп коет. Барып туруп туугандар менен алаканы бекемдөө, кошуналар менен салам алейк кылуу, ата эненен барып бата алуу, балдарыбызга жакшы тарбия берип, ошол күндө көп иштерди жасап койсо болот. Мурда таарыныштар бар болгон адамдарыбыз бар болсо, чуркап барып ошол биринчи оозун алып, биринчи барып алардан кечирим сурап, акы сурап коюу. Мен эми туура эмес кылып койдук, экөөбүздүн ортобузда ушундай акы өттү бири-бирибизге, адамбыз, пендебиз, ката кетирет экенбиз деп бири-биринен кечирим сурашып коюусу бул дагы бир ибадат да. Жана башка ошол сыяктуу түрдүү ибадаттарды жасаса болот. Садака берсе болот, зикир отуруп алып зикир кылуу дагы бир чоң ибадат. Көп нафил ибадаттарды аткарса болот. Мисалы, намаз окуп, шүгүр намазын, тобо намазын, истигфар намазын окуп, ошол жерде Алла Таалага
Кыскасы бул айт майрам күнү ибадаттар менен оролгон, бардык адам катмарындагы бардыгы бирдей ибадат кылган өзгөчө бир күн болуп саналат. Сонун агай, анан мисалы бар да эми кээде ушул суроону дагы берейин. Айт күнү орозо кармап алса болобу депчи. Себеби кээ бирлер бар, мисалы балким казасы бар болушу мүмкүн, же болбосо кээде ошо нафил, мен дагы көнүп калдым ушул Рамазандын өзүнүн руханиятына, ошо айт күндөрү дагы орозо кармагым келип атат дегендер бар да, же болбосочу ушул жагын кантип мисалы тамак жештин бир аз эрежелерин дагы айтып өтсөңүз. Бул фикый бир суроо. Ооба, негизи мусулман кишиге пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам майрамда эки майрам келгенде, ушул эки майрамда жеп ичүүгө, майрамдаганга буйруп, орозо кармаганды тыюу салган. Фикыхта ошол айт майрамдары күндөрүндө орозо кармап алуу харам болуп саналат, тыюу салынган да. Кадимгидей харам. Ошого орозо кармабаш керек. Ал күнү болушунча жеш керек. Мына раматылык, чубак ажы раматылык сонун бир эме айтканда, ичин курсагың жарылып кеткенге чейин же деп айткан го. Ошол сыңары жакшы кийимдерибиз кийебиз, анан жакшы тамактарды дасторконубузга жайып алып, аны көп жешибиз керек. Тамак жейбиз. Рамазан айындагы Рамазан айт майрамы бир күн эртең менен башталат, кечке чейин созулат. Ал эми Курбан айт болсо 4 күн болуп созулат. Биринчи күнү, экинчи күн, үчүнчү күн, төртүнчү күн асырга чейинки болуп созулат. Мына ошол күндөрдө орозо кармоо толугу менен тыюу салынган. Демек биз бул күндөрү тескерисинче эс алып, көңүл ачып, бандай майрамдык маанайда өткөрүшүбүз керек экен. Мындай учурда суроолор да келет да бизге, мисалы биз эми иман болгондугубуз үчүн, мен дейт каза орозом бар эле дейт да. Мен ошону казан калып кетпеш үчүн мен дароо орозо Рамазан айынын орозосун бүтөрдүм. Мынакей бүттү, майрамга чыктык, элдин баары орозо бүттү деп жатат. Мен ушул айт күнүн дагы казаларымды кармап алайынчы деп, ушул күнүмдү өткөрүп жибербейин деп, айт күнү каза кармасам болобу деген суроолор да беришет да. Жок, болбойт. Казаны дагы айт өткөрүп туруп андан кийин баштайсыз да. Бир күн ошол Алла Таала бизге көрсөтүп берген, пайгамбарыбыз бизге мындайча айтканда осуят кылган майрамды кантип майрамдабайбыз албетте. Анан сиз бир аз айтып өттүңүз, негизи учкайчы, анан бизде буюрса көрүүчүлөрдүн 7-ден 70-ке чейин, мисалы жаш балдар кантип өткөрүш керек, орто курактар же бир аз улгайган адамдар бул майрамдын бир аз тартибин ошолорду да кыскача айтып өтсөңүз. Эми бул салттык көрүнүш да. Бул динибизде атайын мондай бир жоболор көрсөтүлгөн эмес. Ушундай кыласыңар. Айт күнү эртең менен ойгонуп, кечке чейин ушундай таризде гана айттайсыңар деген түшүнүк динибизде көрсөтүлгөн жок. Анан бизде элибизде эл оозунда да айтылып жүрөт, 7 үйгө сөзсүз барып айтташ керек деген. Ошондой барбы? Ушу эл оозунда айтылат да, анан сөзсүз 7 үйгө барбасаң күнөөкөр болосуң деп. Анан ушул сыяктуу түшүнүктөр динибизде каралган эмес. Канча бир үйгө барып айттасаң дагы, 100 үйгө барып айттасаң дагы айырмасы жок. Бул айт көбүнчө мына эми азыр ислам динибиз мына Кыргызстанда мусулман калкынын эмеси илимий деңгээли, диний түшүнүктөрү деңгээли көтөрүлгөн сайын, жыл сайын айт мындай бир өзгөчөлөнүп турат да. Мисалы мурда Бишкек аймагындагы мечиттерде намаз эле окулат эле да бүт ошо эл үйлөрүнө тарап кетет эле. Бул бара-бара баягы айыл жерлердеги эл менен шаардыктардын мындай ортосунда аралашуу болгондугу үчүн айылдыктар келип, айылдагы айт майрамдын кандай өткөрүлүшүн шаарда келип ошону иш жүзүнө ашыра башташты. Үйлөрүнө дасторкон жайып, анан дарбазаларын ачып коюп, айылда ошондой да, мисалы айылда кадимгидей тамак аш бышат. Эми Рамазан айында башкача, Курбан айты башка. Рамазан айында таң зарда эле эркектердин баары айт намазды окуу үчүн кетсе, аял кишилер, кыздарыбыз, жеңелер, эжелерибиз үйдө алып туруп, ага чейин 1-2 күн мурда, бир жума мурда эле базарлык кылып, келип даярданып, борсогун бышырып, баягы чак-чагын бышырып дегендей, таттууларын баарын даярдап, жаш балдардан коруп, ошол айт күнгө сактап дегендей, сандыкка сактап. Айт күнү
таң заарда эле багымдат намазын окуп эле дароо эле эркектер кетет, аял кишилер үйдө калып алып туруп дастарханды жасашат да. Атайын конок бөлмөсү болот ар бир үйдүн. Ошол бөлмөдө узун дастарханды салып, аксакалдар келет, эмелер келет деп ошондой күтүшөт. Дастарханга бар тапканын ушу алып келип туруп коят да. Менин дастарханым дагы жакшыраак болсун деп бири-биринен ашып өтүүгө аракет кылышат, соопчулук табууга. Анан мына ошол дастарханга жазылган эмеде бул жерде аял кишилердин чоң сооп табуу мүмкүнчүлүгү бар да. Аялдар үйдө отуруп алып эле дастархан жасап коюп, келген ар бир коноктун жеген даамсызуусунан сооп издейт да, сооп алат. Эркектер барып туруп кайра келгенден кийин намаз бүтөөрү менен эле намаз 2 рекет нафил намаз бүтүп, хутба окулуп бүткөндөн кийин имам майрамыңыздар куттуу болсун деп кайрылуу жасагандан кийин ошол жерде сапта тургандар баары бири-биринен кучакташып, баягы мусулманда кучакташууда 3 жолу мондай ийинибизге кучакташабыз го. Ошондой кучакташып, кечиришип бири-бирибизди. Анан баарыбыз үйлөрүбүзгө тарап кетебиз да. Айыл жерлерде дагы ошондой. Айыл жерде анан ошол мал союлуп, кан чыгарылып, Рамазан айынын эмесине дагы кан чыгарылат да кээ бир үйлөрдө. Шорпо асылып, шорпого эт салып дегендей, плов жасап. Багымдатта туруп алып эле казанды даярдап эме кылат да. Чтобы тиги эме адамдар айт намазды окуп туруп саат 7-8 эле үйгө кирип келишет. Ошо келгенге биз даяр болушубуз керек деп шашып турушат да үйдөгүлөр. Анан аксакалдар топ болуп алып туруп, үйрү болуп алып туруп үйлөргө кирип чыгышат. Айттык кылып, айт менен майрамда. Айттык кылып. Айыл жерлерде көбүнчө мурдакы эски аксакалдарыбыз ушул нерсени аябай эреже кылып алышкан да. Ошол айылда кайсыл үйдө жакынкы күндөрдө бирөө каза болсо, маркумдардын арасында ошол жаңы каза болгон үйлөргө биринчи кезекте ошолорго барышат эле. Барып, ал жерге барып туруп, ошол үйгө кирип, ал үйдөн барып туруп тамакты жеп, курсактарын тойгозуу максатта эмес. Биринчи барып ошол үйгө кирип, айылдын эң аксакалдары, баягы бата бере турган аксакалдар, жана бир топ кишилер ошол үйгө барып, ошол кече жакында эле мына каза болду, ушул үйдүн ээси деп жакындарынан бирөөсү каза болсо, ошого Куран окуп, бата кылып, сооп багышсат, андан кийин ошол үйлөрдөн кийин кийинки үйлөргө барышат эле да. Бул азыр деле ошол кээ бир айылдарда ушул уланып келет. Демек бул өтө маанилүү. Анткени биз майрамда бир гана тирүүлөр эле эмес, өлгөндөрдү да эстейбиз. Өлгөндөр дагы ошол күнү Алла Тааланын ырайымына, рахматына, магфиратына бөлөнүшөт. Бул биздин ишенимизде бар нерсе. Барзах ааламында, кабыр жашоосунда деп коелук. Кадимкидей мына Рамазанда кабырлагы азаптар токтойт деп айтылат да. Ушул Рамазандын майрамы болуп жаткандан кийин, демек кабырда жаткан рухтар дагы бир өздөрүнчө бир оодарылып, сүйүнүп, баягы азап чегип атса, азабы токтоп, рахат көрүп жатса, дагы бир башкача рахатка бөлөнүп дегендей ушундай болот. Демек ошол биздин ата-бабаларыбыздын карманып келген салт санаасы, үрп адаты биз улантышыбыз керек. Кээ бир мисалы өлкөлөрдө мен Рамазан айында Меккеде да болгонмун. 2009-жылы Меккеде болгонбуз. Ал жакта эми алардын салты башка, үрп адаты башка. Намазды окуп, алар ар кимси үйгө тарап кетет. Эч ким бири-биринин үйүнө барып айттабайт экен. А бизде Кыргызда айыттоо деген түшүнүк бар. Бири-бирибиздин үйүбүзгө кирүү. Айыл жерлерде ошол айыт күнү баарынын дарбазасы ачык болот. Жабык болгон үй болбойт. Дарбазадан киргенден кийин үйүнүн сырткы эшикки каалгасы дагы ачык болот. Кирээриң менен эле колуңа бир жаш бала ошол жерде чачыгын о жерге ийнине илип алып, мүйрөсүнө илип алып туруп, сени чылапчын менен күтүп турган болот, кумган кармап алып. Анан ошол жерде колуңа суу куюп, киргизип, кериңиз деп баягы ийкемдүү бир меймандостугун көрсөтүп, ичкериге киргизип, дароо дастархандын төргө отургузуп менен. Жаш балдар дагы айыл жерде өзгөчө бир майрамдашат да. Бизде эми мен өзүмдүн көргөн айылдарымды айтайын. Баштык көтөрүп алышат. Атайын 12, 13, 15 жашка чейинки жаш балдар атайын 7-8 жаштан баштап 15 жашка баса ала турган жаш балдар өздөрүнүн кругтары болот. Өздөрүнүн мондай тең туштары менен топ болуп алып туруп, үйлөргө барып, айтыңыз маарек болсун, үйүңүзгө бакыт консун деп кыйкырса эле, үйдүн ичиндеги баягы коноктошуучу келин же эже же кыз же апа же эне уга калган менен
дароо шашып чыга калып туруп баштыгындагы баягы табагында сагыз, момпос сыйлар, чупа-чупс сыяктуу нерселерди, мөмө жемиштер. Же кандай бир мөмө жемишти алып алат. Дароо чыгып туруп ошо келген жаш балдардын ар биринин баштыгына монтип салып ошол жерде баягы жаш балдарды сүйүнтөт. Анан жаш балдар ушундай бир айыл жерде дагы адепти сакташат. Жанагындай 15-16 жашка чейинки жаш балдар үйгө кирбишпейт. Ошол себептен алардын ата-энелери колдоруна баштык берип коет. Баары эле үйдө баштыгын көрсөтөт, үйдөгү чыккан баштыгын берип, баштыгына бирдемке салат, сүйүнтөт. Андан кийинки үйгө кыдырып кете беришет. Кечкурун баштыктары толгон абалда ондай болуп туруп, жада калса бир келип үйлөрүнө төгүп, анан кеткен учурлар дагы болот да. Бул жаш балдар үчүн сонун бир майрам. Ал эми жанагы 16, 17, 20 жаштан баштап 70-80 жаштагы аксакалдарга чейин топ өздөрүнүн курактарына жараша ошол айылда болушунча чарчап калганынча, курсактары тойгончо үйлөргө кирип кыдырып эме кылышат. Бул азыркы учурда шаарга дагы келди ушул көрүнүш. Мына мен Көкжарда мурда имам болот элем, ошол жерде ушул эмени ишке ашырганбыз. Эй жамаат, биз бири-бирибизди үйүбүзгө барышыбыз керек. Мондай алыс орустарга ушундай салам, привет деп коюп эле кирип кетмей жок. Биз кыргызбыз. Кыргызда барды келди бар. Айрыкча айыт күндөрү эшигибизди ачалык да, бири-бирибизге каттайлык да. Анан кечеки жакынкы күндөрдө бир барып келдим. Чындыгында уже шаарда мондай домдордо кадимки бири-биринин үйүнө кирип, дасторкон жазып, жада калса мына базарларда дагы кошуна базарда соода саттык кылган эмелер бири-биринин үйүнө катташат экен. Бул эмнени билдирет? Адамгерчиликтүүлүктү, биринчиден, кичипейилдүүлүктү, жүрөктөгү текеберликти сындырып, жөнөкөй бир адам болуп, бардык адамды өзүңдөй көрүп, өзүңдү дагы башкалардай көрүп, колуңду ачык тутуп, берешендүүлүккө, мээримдүүлүккө, кичипейилдүүлүккө, баарына жылмайуу жүз тартуулаганга, ошондо жыйынтыгында эмне болот? Коомдо тынчтык болот. Баары сени көргөндө бул жакшы адам деп, сага эч бир зыян келтирбейт. Майрамыбыз кийинки майрамга чейин тынчтыкты камсыздай турган бир күн болуп саналат да. Ошол себептен ушул майрамда биз ошондой шаңдуу өткөрүшүбүз керек. Намаз менен башталып, ар бир ошол майрам күндөрү дагы майрам келди эми, болду эми деп намаздарды таштап салбаш керек. Намаз өз убагында 5 убакыт намаз окулуп кете берет. Намаз ортолорунда кыдырып үйлөргө барып эме кылабыз. Анан аял кишилер үйдө олтура береби деген түшүнүк дагы суроо дагы болуп калышы мүмкүн. Эжелерибиз, карындаштарыбыз, келиндер, апалар элди конокту тосуп алгандан кийин, айыл жерлердин мисалында конок тосуп алгандан кийин, анан эл суюлуп келбей калганда, эми деп туруп анан кийин кошуналардын үйлөрүнөн бир четтен баштап эме кылат. Туугандарга барышат. Азыр эми баягы техника өнүккөндүктөн алыс жактагы жашаган туугандарга дагы барып келүү бул майрамдык шаңды дагы шаңдуу кылууга мүмкүнчүлүк берет. Чоң рахмат. Мен дагы учурдан пайдаланып сиздин айтыңыз маариф болсун дейин. Анан бизге ошол айт күндү кандай максаттуу жана маңыздуу, ошол пайдалуу, шаңдуу өткөрүүнүн мындай айтканда бир картасын чийип бердиңиз десем болот. Сизге Алла ыраазы болсун. Буюрса ошол бул майрамдар ушундай майрамдоону баарыбызга иншалла акыретте бейиште дагы насип болсун демекчимин. Бар болуңуз, чоң рахмат. Албетте ошентип бүгүн биз Рамазанды аяктап айт күнүнө кирип келдик. Учурдан пайдаланып баардыгыңыздардын айтыңыздар маариф болсун. Бул ошол Рамазандагы аткарган ибадаттарыңыздар, садакаларыңыздар, зекеттериңиздер, жардамдарыңыздардын баардыгы Алла Тааланын даргөйүндө кабыл болсун. Анан эмнени максат кылсаңыздар, эмнени тилесеңиздер, дуаларыңыздардын баардыгы кабыл болсун демекчимин. Албетте бүгүн агайыбыз айткандай, бул ислам дининдеги эң негизги эки майрамдын бирөөсү, бирок кыргыз эли дагы кылымдар бою ошол исламды карманып келишкен дагы. Анан биздин ошол исламдагы баалуулугубуз менен биздин өзүбүздүн улуттук баалуулуктарыбызда шайкеш келип, биздин бул диний майрамыбыз улуттук майрам деңгээлинде дагы куттукталып, 7ден 70ке дейт го, баардык жаштардан баштап улгайган кишилерге чейин баардыгы куттуктаган, майрамдаган,
жана шаңды өткөргөн бир өзгөчө бир майрам болуп калды. Буюрса дагы мындан кийинки дагы Рамазанга жеткирсин, дагы мындан кийин дагы көптөгөн айт майрамдарын, ороз айтты биргеликте ушундай чогуу аманчылыкта, тынчтыкта, мисалы өлкөбүздүн дагы мындай бакубатчылыгында тосуу насип кылсын деген изги тилектер менен бүгүнкү берүүнү жыйынтыктайбыз. Буюрса эмки Рамазанга чейин баарыңыздар амандыкта туруңуздар.